бүт Кыргызстанга белгилүү болгондой, акыркы 30 жылда 3 жолу бизде революция болду. Үчөө тең шайлоолордон келип чыкпадыбы? Билесиздер да аны. Парламенттик же болбосо президенттик шайлоолордон келип чыкты. Ошондуктан мен ошо акыркы 1 айдын ичинде шайлоо өнөктүгү жүрүп баштаганда кайрылуу кылдым. Биринчиси ушу видео кайрылуу кылдым эле, экинчиси ушу социалдык түйүндөрдөгү баракчаман кылдым. Анткени элге биз так жеткизишибиз керек. Шайлоо системасы оңолду, бийлик оңолду. Эми эл силер өзүңөр оңолгула деген кайрылуу болду да. Ошентип түшүнсө болот элчи. Анткени мурда билесиздер, автоматташтырылган эмес шайлоо системасы. Бюллетендерди биз учкундан чыгарып алып туруп, анан КАМАЗ кылып жүктөп алып туруп, региондорго жеткирет элек. Анан аяктан барып бөлүштүрүп берип туруп, ушундай участкаларга берип туруп, ашыгы менен бир баягы испортип баягы бузулуп калган бюллетендер болсо кайра жаңысын берели деп ашыгы менен чыгарчу. Анан жакшы билесиздер, бирөөнүн добушун экинчиге салып санап койгон учурлар да болчу. Ашып калган бюллетендерди да салып жиберген учурлары болгон. Ошондуктан биз шайлоо системасын толугу менен автоматташтырдык, электрондоштурдук. Азыр шайлоо системасында адам фактору жок, санай турган. Адам бюллетень да бербейт, адам санабайт дагы. Бардыгын аппарат жасайт, урна жасайт, анан кечинде жыйынтыгы бир 20 мүнөт, жарым сааттын ичинде жалпы республика боюнча чыгып калат. Биз бюллетендерди дагы мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жерден келип туруп, регистрация өткөндөн кийин, паспортуңду бергенден кийин бир кишиге бир гана бюллетень чыгат. Болду, ал киши бир сутканын ичинде чейин кайра башка шайлоо участогунан да барып шайлай албайт. Илгерки карусель деген бир айылдан экинчи айылга ташып деген жок да. Ошондуктан мына биз ошондой мааниде мен кайрылуу жасадым. Азыр дагы кайрылат элем. Мына бүгүн дагы кеч эмес, анткени кечки саат 8ге чейин шайлоо болот. Базарда жүргөндөр же болбосо үйүнө кетип баратканда, көчөдө жүрүп келип шайлоого катышыш керек. 18 жаштан баштап 100 жашка чыккан каддар ар бир кыргызстандык мейли ким болбосун шайлоого катышканга милдеттүү. Ал өзү үчүн катышат. Мен үчүн эмес, сиз үчүн эмес, же бир кандидат үчүн эмес, өзү үчүн катышыш керек да. Анткени ошол шайланган кандидат же партия 5 жыл бою өзүңөрдүн ошол шайлоочулардын тагдырын чечет. Ушуну көп маани бербейт ушугачы биздин эл. Анан ошон үчүн мен кайрылып атамын. Активдүү түрдө катышкыла келип деп. Эмне үчүн 5 жыл тагдырын чечет? Анткени жергиликтүү бюджетин карайт, кайсы акчаны каяка жумшаштын баарын чечет. Ошого макулдук берет, бюджетти бекитүүгө же макулдук бербейт. Же болбосо кандайдыр бир маселе чыкса макулдугун берет же бербейт. То есть эгерде баягы коррупционерлерди шайланып, добуш сатып алгандар, баягы күчкө салып өтүп кеткендер болсо, анда ал жергиликтүү бюджеттин акчаларын ошол айыл өкмөтпү, мэрби же акимдерби биргелешип алып туруп жейт ошону 5 жыл бою. Муну көрүп эле келгенбиз биз. Азыр деле болуп атат. Дагы биз системаны, башкаруу системасын өзгөртүп койгондон кийин мындайлар токтоп калды, бирок азыр эми эл катышып, таза партияларды, таза адамдарды шайласа, бул таптакыр жок болот. Мурда кандай эле? Мурда айыл өкмөттү ошол жергиликтүү кеңештин депутаттары койчу, кайра керек болсо алып салчу, баягы көпчүлүк добуш менен. Мисалы бир айыл өкмөттө 11 депутат болсо, 6 биригип алып бир мафия болуп алчу. Анан айыл өкмөттү өзүнө кошуп алышчу. Мына сени биз кааласак жумуштан алабыз, кааласак коебуз, мына сени коргойбуз деп туруп. Анан айыл өкмөт алардын баарын айтканын кылып берчү. Тендер уткандар да ошол 6 болчу, акча жегендер да ошолор болчу, кадр койгондор да ошолор болчу, бюджеттин акчасын жегендер да, урдагандар да ошолор болчу. Мына ошондой болчу. Азыр болсо айыл өкмөттөрдү акимдер коет. Азыр жарым-жартылай көз карандысыз айыл өкмөттөр. Бирок баары бир эле бюджетке келгенде, бюджетти бөлүштүргөнгө келгенде, же кандайдыр бир ошол аймактын территориясында бир ишти жасай келгенде макулдугун алат. Алар макулдугун берет же бербейт, ошону көзөмөлгө алып турат да. Мына ушундай абдан бир важный нерсе бар да. Ошон үчүн ар бир шайлоочу активдүү түрдө катышыш керек. Мындан ары шайлоодо менин добушум мурдап алды, же болбосо жасалма болуп калды деген таптакыр болбойт. Анткени адам катышпайт. Мен дагы бир кайталап коеюн. Урна кечинде жабылып, мисалы азыр шайлоочу бюллетенди алып барып туруп шайладыбы, урна өзү эле санап коет, кайсы партияныкы экенин санап турат, кечинде 8де ачып туруп, кнопканы басып туруп ачкандан кийин автоматтык түрдө борбордук шайлоо комиссиясынын автоматташтырылган бөлүгүнө келип туруп добушун берип коет. Болду 20 мүнөт, жарым саат мындай
биздин СНГ өлкөлөрүндө эң биринчи Кыргызстан эң алдыдабыз. Даже СНГ эмес, көп эле өлкөлөрдө, бир топ эле өлкөлөр боюнча шайлоо системасында биз уже алдыга кеттик да. Көпкө алдыга кеттик. Анан кийин баягы жерден жарым сааттын ичинде чыгарат. Андан кийин баягы наблюдательдер, байкоочулар бар, анан партиялардын өзүнүн доверенный кишилери бар да. Анан участкалык комиссия мына кечинде дагы ошол аппарат санаган менен бюллетендер баягы факты бирдей болдубу деп туруп эле санайт. Ал жерде эч айырма чыкпайт, айырма чыгышы мүмкүн. Кээ бир испорченный бюллетен болуп калса же болбосо ошондой болуп калса, бир-эки добуш бир участоктон болду. Ошону менен биз шайлоо системасын абдан жогорку деңгээлге койдук да.